Assalamu alaikum, hurmatli Tez Xabar kanalının körүүчүлөрү, кадырман мекендештер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге Оштогу Макаренкодон тактап айтканда келечек базарына жакын жердеги Unitrust курулуш компаниясы тарабынан курулган мына ушул көп кабаттуу үйдөн сатыла турган Penthouse 2 квартираны көрсөтөбүз. Бул үй 15-16 этаж курулду тугандар. 15-16 кабаттары Penthouse 2 квартира катар жайгашыптыр, катар сатылат экен тугандар. Ал үчүн мына бул көчө тарабындагы стоянка тараптан киребиз да азыр 15-кабатка көтөрүлүп чыгып, 16 кабатты кошо көрсөтөбүз тугандар. Жайгашкан жери Ош шаары, келечек базарынын жаны Макаренко тугандар. Ош мамлекеттик университетинин бул жактагы факультетинин тушунда мына бул көп кабаттуу үйлөрдүн берки бетинде тугандар. Жүрүңүздөр, кирип көрөлү. Мынаке тугандар, мен үйдүн короосуна кирип 15-кабатка көтөрүлүп чыктым. Бул жерден шаар көрүнүшү аябай жакшы көрүнөт экен тугандар. Мына Борбордук мечит, Зайнабидинова базар тарап, Ош району ХБК, ТЭЦ тарап, Наркыбет бүт бары жакшы көрүнөт экен. Рамазан Сода Борбор тарап, Масалиев проспектиси, унаалар нары бери өтүп атат тугандар. Кыскасы ушундай. 15-кабатка чыктык. Мына сол тарапка бурулуп, квартиралар тарапка бурулуп бара жатабыз. Подъездердин ремонтторундагы бүтүрүп атыптыр. Карашыбагын жасаптыр, шпатлевкасын тартыптыр. Бул жагында 2 лифт катар иштейт экен. Негизи 15-16 кабаттагы квартиралар бүт эле Penthouse стилиндеги квартиралар болот. Булардын катарында 2 квартира катар сатылып атыптыр. Коридорго кирип, оңго бурулат экенсиздер. Бул жагына жүрөт экенсиздер. Азыр квартиралардын ээси менин жанымда. Биз менен чогуу болсоңуздар, квартираларын бир катар көрсөтүп берсин, анан баасын дагы сурайбыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, алхамдулилла. Болуп атабы? Алхамдулилла. Бул курулуш компаниясы качан эксплуатацияга тапшырат экен? Бул курулуш компаниясы 1-майдан эксплуатацияга тапшырабыз деген жакшы чоң ниеттерде турат. 1-майдан. 1-майдан. Машалла. 31-апрелден буйруса булар ремонтко беребиз деп турат. Машалла. Батирлердин бардыгы. Ремонтко беребиз деп турат. Машалла. Сабыр кылып күтүп турушубуз керек экен. Анда Кудай кааласа батирлерди сразу ремонтун бүтүрүп баштай берет экенбиз да. Иншалла. Бул жагы мына турбалар тартылыптыр, шахталары, кабелдер бүт баары тартылыптыр. Кайсы квартиралар сизге ака? Бу жакка келесиңиз. Сол жактагы. Так, бул канча квадрат? Бул 170 квадрат метр, 15-16 этаж Penthouse. Penthouse 170 квадрат, 170 квадрат метр. 170 квадрат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына жерден үстүнө көтөрүлүп чыгат турбайбызбы? Бул жакка тепкич отдельно куюлат. Отдельно куюлуп жасалат, Үстүнө чыга турган Penthouse. Жакшы. 170 метр квадрат экен. Биз азыр кирип келдик. Сол тараптагысы эмне? Бул сол тараптагысы туалет, ажаткана. Ажаткана болот экен. Түз. Мына бул комнатага кире турган болсок, балкону менен экен. Бул кухня экен, Кухня болот. Кухнясы, төрүндө балкону менен тугандар. Ортодогу бул комната. Бул чоң залы болот. Залы. Мына залда аябай чоң экен. Туурасы бир 3,5 метр чыгат экен, узундугу 6-6,5 метр чыгат экен тугандар. Кааласаңыздар, бул бөлмөнүн төрүнө өтүп туруп, шаардын бул жактагы көрүнүшүн дагы биз сиздерге көрсөтүп коелу мына. Ош мамлекеттик университети, андан жагында мектеп, бул жагы Фрунзе тарап, Глобус тарап, бүт баары көрүнүп турат тугандар. Бул жагы келечек базары, кыскасы ушундай. Мына, анан бул үйдүн сырткы фасадын сары таш менен жасаптыр. Ушуну дагы эске алып коесуздар тугандар. Кудай кааласа, мына квартираларды толук бүтүрүп сиздерге тапшырып берсе, электромонтажын жасаптыр, карашыбагын жасаптыр, анан ички отделкасын бүтүрүп аласыздар дагы жашай бересиздер тугандар. Эми бул жакка жүрөлү, бул жакта дагы бир комната бар окшойт. Мына бул жакта ягы эме, душевой болот, санузел, Ванна болот. Бул жагы ванна душ болот тугандар. Мына фонарыңызды жандырың эле. Бул жагы бир комната мына. Чакан душевой болот тугандар. Мына жакта дагы бир чакан комнатасы бар. Азыр мына усталар ушул жагында экен негизи. Кийим кечесин ушул жакка коюп коюптур. Бул спальня, Спальня, детский спальня болса болот. Спальня тугандар. Мына көрдүңүздөр, бул комнатанын дагы узундугу залдыкындай эле узун келген бир 6-6,5 метр чыгат. Туурасы 2,5 метр экен тугандар. Эми экинчи кабатка чыгалы үстүнө, 16 этажга чыгалы. Мына шатыны коюп коюптур. Этият болуп, секин чыгабыз. Шатыны кармап туруң. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Секин эпчилдик кылып чыгалы дагы, үстүнкү кабатты дагы бир катар көрсөтүп коелу. Мына жерге чыкканда тугандар көрүп турасыздар. Бул жер ошо коридордун холу.
Чыгып эле жанагы кухнянын үстүндө бир комната бар экендигин байкайсыздар туугандар. Мына көрүп турасыздар. Бул бөлмөнүн дагы терезеси эми коюлат экен. Үстү овальный болот экен. Шаар аябай жакшы көрүнүп турбайбы бул жерден, Охо, машалла. Сонун. Бул бир спальня болдубу? Ака? Ооба, бул бир спальня. Бир спальня. Эми наракта дагы ортоңку бөлмөлөргө бара берели. Так, астында канча комната болсо ошондой эле экен да? Астында канча комната болсо ошондой эле. Бул жана залдын үстү, Бул залдын үстү. Так, кайра эле залдын үстү. Мына жакта? Бул дагы бир ванна. Жанагы жак, бул жак жана спальнydын үстү. Спальнydын үстү. Терезеси мына полдон потолокко чейин панорамный болот экен. Сплошной чоң терезеден коюлат экен туугандар. Көрдүңүздөр? Үстүнкү кабаты дагы полностью шып алып, электромонтаждары жасалыптыр. Стяжкасы эми болот окшойт. Мына жагы үстүнкү кабатта дагы бир душевой экен да? Ооба, ванна, душевой. Ванна, душевой. Жакшы. 170 метр квадрат, астыңкы кабат, үстүнкү кабат полностью экен да? Ооба. Ошондо астында 3 кухняны кошкондо 3 бөлмө, үстүндө 3 бөлмө, кухня менен 6 бөлмө болуп калат турбайбы? Ооба, бир кухня 5 бөлмөлүү болуп калат ошондо. Бир кухня 5 бөлмөлүү болот туугандар. 3 санузел болуп калат. 3 санузел болот экен. 2 ванна, 2 ванна. Анан кийин бир туалет кылдыйда. Жакшы. Үстүн уже мына эмелерди жаткырып бүтүрүптүр, Жыгаштары коюлуптур. Монтаждары бүткөн. Монтаждары бүткөн дең. Эми үстүн жапса эле болду, бүттү. Машалла, жакшы. Муну эми алган адам астынан кааласа пеноплекс, пенопласт же пена чаштырып, каалагандай жылуулап туруп, анан гипсокартон кагып бүтүрө берет да? Өзүнүн каалоосуна карап бүтүрө берет уже. Квартиранын баасы канчадан ака? 1 чарчы метри $550 деп баа коюп атабыз. $550 деп баа коюп атасыздар. Түшүнүктүү. Кеми болобу? Сүйлөшөбүз, эгер неме болсо сүйлөшөбүз. Клиент болсо сүйлөшөбүз. Клиент болсо сүйлөшөбүз. Анда жакшы. Эми экинчи квартирага баралы. Туугандар, чыдап туруңуздар, биз ылдый түшөлү. Эми экинчи батирге баралы. Төр жакта экен. Бул жакта негизи 2 батир бар экен. Кайсынысы ака? Түздөгүнүсү, төрдөгүнүсү. Төрдөгүнүсү. Наркыга өтөт экенбиз. Биякта канча квадрат? Батирдин аянты. Бул батирдин аянты 195 квадрат метр, жалпысы. Жалпысы 195 метр квадрат. Адаттагыдай оң жактан баштай берели. Бул жакта дагы бир комнатасы бар экен. Балкону менен турбайбы? Бул не комната ака? Бул спальный комната. Спальный комната. Балкону менен экен, Ооба. Нарагы орто ачык турат го? Бул орто ачык турган жер, бул нар жак батирдики, бул ортодон жабылат бул. Жабылат. Азыр эми майда чүйдө алып өтүп атат нарак берак, Ачык койгон. Түшүнүктүү. Ортодо туугандар, бул жерде 2 санузел бар окшойт, 2 санузел бар. 2 жагындабы? 2 жагында. Мына жактагысычы? Оң жагындагысы бул ванна, душевой. Душевой болот экен, чоңураак экен, була. Бул 6 квадрат метр, чоң. 6 квадрат чыгат экен. Демек түшүнүктүү. Бул жагы ажаткана. Ажатканасы. Түшүнүктүү. Бул чакан экен туугандар. Ортодо дагы бир комната бар экен, булчу? Бул кухня. Кухнясы, балкону менен экен, бул дагы. Кухня бул дагы. Балкону менен кухнясы, бул болсо зал окшойт, Зал. Чоң комната экен туугандар. Көрдүңүздөр? Бул бөлмө дагы чоң зал экен. Турасы 3 метрге жакын, узундугу бир 7 метрди чамалайт экен. Бул жагына мына шаар жанагындай эле көрүнөт экен, ошол эле көрүнүш туугандар. Көрдүңүздөр? Демек бул бөлмөнүн дагы бул жагында чоң терезеси бар экен. Эми үстүнө чыгалы, буга да шаты койдуңузбу? Буга да коюп коюптур. Үстүнө чыга берели. Ушул жерден лестница көтөрүлүп чыгат, эми лестницаны өзүңүздөр Лестница куюлуп чыгат. куйлат. Так, чыга берели. Лестницаны өзү куябы же сиздер куюп бересиздерби ака? Биз куюп беребиз лестницаны. Лестницаны куюп бересиздер. Анда тем более жакшы экен. Так, экинчи кабатка чыгып келип калдык. Мындайча айтканда, домдун эсебин ала турган болсок, 16-кабатка чыгып келип калдык. Ушул жерден тепкич жасалат. Жогорку кабаттын холу, коридору кенен экен, Ооба. Мына жер хол турбайбы, Ооба, бул жак хол болот. Түшүнүктүү. Бул жагында бир комната бар экен, жана астындагыдай эле экен, була. Жанагы астындагыдай эле спальный, бул дагы. Бул дагы спальный. Ооба, нар жагы шаар көрүнүшү. Нар жагы шаар көрүнүшү туугандар. Астындагыдай эле 2 санузел беп кандай? Бул дагы астындагыдай эле 2 санузел. Ошондой эле дең, Ооба, бул да бул жагы 6 квадрат. 6 квадрат, бул жагы ажаткана. Ажаткана туугандар, биягы. Астындагыдай эле кухнянын үстү бир комната спальня экен туугандар. Детский спальня кылса боло берет. Детский же спальня кылса болот. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, бул жагы дагы бир спальня экен туугандар. Мына. Үстү жагын караңыздар. Мынанты шивелер коюп, жыгаштарын таштап, үстүнө жанагы кайсы? Мына бул ламинаттарды жаткырып жасаптыр, Ооба. Жакшы. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Мына ушул
мен шаардын көрүнүшүн сиздерге көрсөтүп туруп бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Бул квартиранын квадраты канча баасы? Бул квартиранын дагы баасы 1 чарчы метр $550 деп атабыз. Кеми болобу? Кеми болот. Вариант болобу? Вариантын да карайбыз. Машина дегендей. Машина Сүйлөшүп көрөбүз да? Сүйлөшүп көрөбүз, ооба. Түшүнүктүү. Туугандар, эгер квартира жакса, анда сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктаймын. Баасын сиздерге айтып өттү. Газ болобу? Газ болот. Суу болобу? Суу болот. Отопление болобу? Отопление болот. Болот. Бүт коммуникация центральный болот да? Центральный коммуникация болот бар. Жакшы экен анда. Мен анда жыйынтыктайм, туугандар. Мына үйдүн астына келип калдык. Бул жактан ушу алдындагы көрүнүш, Кудай буйрса, астына детская площадка болот да? Сөзсүз. Болот. Иншалла. Короо жайы заманбап болобу? Заманбап болот. Болот. Бүт талаптарга жооп берет. Талаптарга жооп берет. Качан бүтөт дедиңиз ака? Майдын 1-inde элдерге тапшыруу ажемин чамалап турушат азыркы фирма. 31 апрелдин 31-инен ремонтко беребиз деген чоң бир немеде турушат азыр. Жакшы экен анда. Аракет жакшы кетип атат. Зор экен анда. Анда мен жыйынтыктайм. Туугандар, аманчылыкта көрүшөлү. Биз сиздерге Оштун центринен Макаренкодон 15-16 кабаттан сатыла турган 2 пентхаус квартираны көрсөттүк. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Буйрса бүтсө, квартира сиздердики. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.